Жолда келіп атып, Арыскелді Шенебекештен сұрап келгем, чекташ айылдарға өзгөчө статус берилиш керек болчу. Ушу маселе каралганбы, каралган эмеспи депчи. Десем жок, ошо тизмеге кирбей калган деп. Мен ойлойм, буюрса ушу 3 депутат ушуну көтөрөлү биз. Бул алдын ала бир аракет кылалы, силерге вада берипчи. Ушул айылды чекташ айылдар тизмесине статусуна киргизгени. Калган маселени буюрса мен ойлойм суроо жооп беретинде дагы талкууга өтөрсөк. Рахмат силерге. Biz uşu yerde yaşap oturuz. Kiçinekey ile maymaktın eli cumuş çok, köy köp. Bizde birinci suroğum men uşu çegarandan nemesindeki çegaranın statusuna koşup koysunlar dep suranamda. Bir ele Kazakistan'dan nemesinde ketip atkan yok baldarız. Rossiyada жүрөт. Jana baleket nemenin barını alıp alganбыз. Kredittin barın. Pensiyabыздын bari kreditke ketет. Үйдө мына жансакта кыла турган эчтеке, оокат кыла турган эчтеке жок. Pensiyabызды берип коебуз да отурабыз. Экинчи көйгөйүбүз биздин. Муногу темир жолдун чечип берсеңер, балдары спиртке акча алса дагы ушул жерден сала турган кылып туруп, ушул вагондун немесинде айланайын ырыс келди. Мына депутат болуп келебиз десеңер, артисинерге чейин баарын көтөрүп кетип келесиңер. Ушу элдин астында, ушу тупикти ачып бизге. Биздин көйгөйүбүз ушул. Мына балдары сандалуу Россияда жүрөт. Үйдө кичекей неберелерибиз менен өсүп отуруп, ушу тупикти ачып берсеңер. Üçüncü көйгөйүбүз жана темир жолдун немеси налогу болбой бизге ушу неме чегара статусуна кошуп, балдарыбыз үйдө отурсун. Казакстан уруксат берип атса, сиздер кандай ачып бере албайсыздар, мен билбейм. Казакстан темир жолун берип, уруксатты берип атыр, бардыгы болуп атыр. Көйгөйүбүз муну кичинекей Саткейди бизге кошуп, Саткей менен бир журт болсок дейбиз. Биз Грознойго кошулбайбыз. Кошулсак биз көтөрүлүш чыгарабыз. Ушул биздин көйгөйүбүз. Айнанай муну чет жакта отурган депутат кабылып кетейин. Ушуну статусту кошуп койгула. Биздин сөзүбүз ушу. Мен ушуну айтайын, ушу көйгөй менен келип отурум. Мына неме муну чегаранын немесиде отуруп турго, чоң ага бербейм асыроодо. Асыр ушу бир суроо ушу четте отурган депутатка берип калайын. Депутат болом деп келсеңер, бүт элди чогултуп, артисиңерди көтөрүп келип каласыңар. Биз болсо шайлайбыз силерди. Кой ушулардан чечилет деп. Анан ушу немени бергиле айланайын, бизге ушу немени берип туруп эле ушу статуска кошуп чегараны. Саткейди бизге кошуп, анан кийин темир жолдо жана вагонубузду алып берсеңер, биздин ишибиз оңолот. Берген немеси министрден келгенинге берген 10 сотуктан берген, ал кээ бирөөлөргө жетпей да калган. Мына силердин бир айлыгыңар жайы менен иштейт да, силердин бир айлыгың арча да биз киреше ала албайбыз, керибиз жок. Ишенгенибиз вагон. Аны эмесе Казакстанга кошуп койгула. Саламатсыздар, урматтуу агайын туугандар. Бирегеле мен сүйлөйм. Мынакей Кудайга шүгүр, балдарыбыз бар экен, депутаттар бар экен. Мындай жыйын күндө боло бербейт. Болгондо эмес. Ошон үчүн ар кимибиз убакыт үнөмдөп туруп аткан апа мен сизди жакшы тааныйм. Булар тааныбайт. Бу жерде протокол жүрүп атыр. Ким сүйлөсө өзүн тааныштырып, андан кийин эметсе. Апабыз сүйлөдү. Бу жерде протокол жазып аткан балдар ким сүйлөгөнүн билбей калды. Ошон үчүн ирети менен гана бир жакшы убакытты пайдаланып алсак. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу депутаттар, менин атым Кубан Асанбеков, Кыргыз темир жолунун орун басары, генерал баштын орун басары. Аны эми жалпысынан айта кетейин, маалымат катары болсун. Анткени суроолор дагы жаралат болуш керек. Жалпы эле тупик эле эмес, салык боюнча дагы биз жасап аткан нерселердин баарын. Бүгүнкү күнү жанагы Маймак станция менен эмнегедир Казак темир жолу иштетип атат деп суроо пайда болуп атпайбы? Себеби 97-жылы эки өкмөттүн келишиминин негизинде 12 километр Кыргыз темир жолунан Маймак станция менен чогуу. Эми келишим боюнча 12 болуп жүрөт да. Мен расмий эмесин айтайын. Казактар болсо бизге 59 километр жер берген. Жанагы Меркен станция менен Луговой станция Чалдабарга чейин 59 километр. Ошол келишимдин негизинде келишимде жүрөт, бир пункт боюнча жанагы салык боюнча ар бир колдонуп жүргөн ишкана өзү салыгын төлөйт. Ошо жергиликтүү эмне салык тиешелүү болсо ошону төлөйт. Ошондо биз Кыргыз темир жолу эки району бар.
Рыскуловский, анан Меркенский районго жалпысынан эметкенде 2015 жылы 722 миң теңге төлөгөнбүз. Ошон эсептегенде 148 миң сом төлөгөнбүз да. Жыл сайын ушундай эле болот. Ал жерде 4 салык бар. Значит, экологияга, суга төлөйбүз, жергиликтүү салык, анан налог на недвижимость деген. Анан эми биякта салык төлөнбөгөн, биз эми аларга жооп бере албайбыз, себеби ал бизге тиешелүү вопрос болбой калат болуш керек. Экинчи суроо боюнча, жанагы тупик боюнча биз эми жаңы угуп атабыз. Албетте бул Маймак станция Казак темир жол келишим боюнча Казак темир жолуна караштуу болгондон кийин аны болсо биз анда аракет кылалы. Биз өзүбүздөн жардам берип туруп, Казак темир жол менен сүйлөштүрүп, возможно, тупик аркылуу организация кылып туруп берге кылса болот болуш керек, мен деле ойлойм аны. Аны эми маалымат катары айтып койсом, орусча айтканда риски того, что мисалы бүгүнкү күнү Казак темир жолу ушундай бир талкуу болуп атат, же болбосо салыгын төлөбөй атат, же дагы бирдемкелер болсо, анда значит 2097 жылдары Казак темир жол негизи проект жасаган уже, тиги объездной жол кылып туруп 21 километр салып атканда, алар эми салып коюш үчүн 20 километр салып коюш үчүн алар үчүн 3 айлык мөөнөт менен салып таштайт болуш керек. Анан эми ошондой эле бир маселе бар эле, мисалы Казак, тиги Өзбекстан менен Тажикстан жеринде мисалы катары айтып коеюн. Өзбекстан 120 километр объездной жол салып таштаган. Тажикстан территориясында бир 60-70 километрге жакын жер бар эле, поезд жолу. Ал болсо иштебей калып, мына бүгүнкү күнү жабылды ал жол. Аны эми биз колдонуп жүргөн казактардын станциялар менен колдонуп жүргөн 59 километр бүгүнкү күнү жалпысын алып келгенде 50% биз жасап аткан жумушту ошол жерде алып келет. Ошол эле республиканский бюджетке бүгүнкү күнү биз 700 миллион сом төлөйбүз. Ал жанагы соцфонд менен, доход налогтор менен ошол 50% азаят. Андан тышкары биз жанагы жалпы прибыль алганда биз иштетип атканда где-то 4,5 миллиардка чейин барса, ошонун 2 эсе азаят прибыль дагы. Ошондон аны да салыштырып бир ойлонуп иш жасасак жакшы болмок деп ойлойм да. Мындай да, сизге жана транспорт министринин өкүлүнө суроо. Эмне бизди казактар коркутуп атканы, же биз коркуп атканыбызбы, что темир жолду башка жак менен алып кетет деп. Анда биз деле мына Кировский водохранилищаны, Токтогул водохранилищасын деле анда казактарга эмне албай эле койбойбузбу? Ада биздин территориябызда өтүп атат. Эмнеге биз ал үчүн коркушубуз керек? Бир неден азыр биз равноправный өлкө болуп аткандан кийин ар өлкөнүн өзүнүн укугу, өзүнүн неси болуш керек. Анан кийин бул жерден кандай гана нелер өтүп аткан жок. Берден кислота да өтүп атат, ядовитый газдар да өтүп атат. Кокустан бәріңіздер уккан чыгасыздар телевизордан, много соседний станция бар, Куркуревсу деген. Ошонун жанынан крушение болгон. Ошо крушениедан кислота же ядовитый газ эмне болсо, биздин Маймак айыл өкмөтүбүз эмес, только Саткейда кандай зыян, Аманбаевда кандай зыян тартат болчу. Ошондуктан экология жагынан, налог жагынан биз талап кылып атабыз. Ошону бизге Маймак айыл өкмөтүнө салык катары эмне кылып бериш үчүн биз суранабыз. Анан Рыскелди Чынбековичке сизге чоң рахмат, ушундай эмнени бизге организовать этип, ушуну эмне кылып келип атат. Канча деген депутаттарды шайладык, канча деген эмнелер биздин башыбыздан өттү. Бир да депутат келип Маймакка, жогорку кеңештин депутаты Маймакка келип туруп, акыбалыңар кандай эмне жашооңор кандай деп эч кимси келип сураган эмес. Анан кийин айтарым жогорку кеңештин депутаттарына, бизде бу жерде илгери табак ферм заводунун филиалы болгон. Ошонун зданиясы турат.
мынакей биздин Талас областының мынакей Қызылшаға өтіп атат. Немне үчүн ушу заводды Қызылша заводын, мини заводын салып койсо болбойт. Бул здание туру. Кыргыз өкмөтү канча деген салыкты, канча деген зыян тартып атат. Ушу Кайынды кан заводуна ушу Қызылшаны жөнөтүшкө миллион деген акча кетип атат биздин бюджеттен. Ошол акчалар биздин бюджетте калса болбойбу? Ушул жерге мини завод салып койсо болбойбу? Бу жерде загадзурно Союздун убагында бу жерде Канада, Америкадан келген эгиндер ушул жерде түшкөн. Ошо загадзурно эмнеге иштебей атат? Бизге эч кандай жумуш жок болуп атат. Биз жумушка муктаж болуп атабыз. Биздин үлүш жерлерибиз бир адамга 10 соток. И ошону элестетип көргүлөчү, 10 соток менен кандай жашоо болот? Ушуну урматтуу депутаттар, урматтуу область өкүлчүгүнүн представительдерине, министрлерге, акимге кайрылып атабыз. Бизге жардам бергиле. Биз жардамга очень нуждаемся дейбиз да. Сурооңуз кимге? Суроо ушу транспорт министрине эмне үчүн бизге налог төлөбөйт, эмне үчүн эмне албайт? Неге биз казактардан темир жолду айлантып алып кетет деп эмне биз качанга чейин коркуп жүрө беришибиз керек? Анан кийин мына Маймактын жарандары казактын жарандыгын алып атыр. Мынакей бир базар сурок берип атат казактар. Бир базардын ичинде Казакстандын жаранын албасаң, сен эртең жумуштан кетесиң деп. Мына ошол эмнеге мен да туш келгем. Мен да темир жолдун окуунда бүткөм, иштеп аткан жеримен гражданство аласың, алсаң иштейсиң, албасаң кете бер деп туруп бизди мынакей эмне кылып койгон. Маймак айылынын тургундары, урматтуу депутаттар, мен салык кызматынын статс катчысы болом. Атым Жакып Карагул уулу. Эми могу азыркы коюлуп аткан суроо салык жөнүндө эмне үчүн төлөнбөйт деп. Мына буга чейин темир жолдун өкүлү айтып кетти. 97-жылы Казакстандын өкмөтү менен анан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн келишиминин негизинде ошо Маймак станциясынын жерлери ошо Казакстандын темир жолуна тейлөөгө өткөрүлгөн экен. Ошондон бери тартып бир да салык төлөнгөн эмес чындыгында. Бул азыр жер салыгы жөнүндө сөз жүрүп атат да. Негизи жер салыгы төлөш керек эле, бирок салык төлөөчү катары же ошо жерди колдонуп аткан жердин аянты өткөрүлүп бир документ менен берилген эмес да. Биз маалымат топтоп көрдүк, эч кандай документ табылган жокпуз. Же госакт, же айыл өкмөтүнүн чечими жок. Ушундай Казакстан темир жолуна өткөрүлүп берилсин деген. Эгерде ошондой документ болгондо биз ошо салык төлөөчүнү аныктап, анан салыкты талап кылганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Азыр эми салык төлөөчү катары бир гана Казакстан Республикасын карасак болот да. Бирок бул салыктарды эсептеп туруп, аны талап кылыш үчүн мен ойлойм ушу азыр өкмөттөрдүн деңгээлинде сүйлөшүү жүргүзүп, дипломатиялык бир жол менен могу келишимдерге өзгөртүү киргизеби же өзүнчө келишим түзөлөбү, ошондой жол менен чечиш керек. Мен суроом транспорт инспекциясына, бул кишиге темир жолго. Жана айтып кетпедиңизби? Казакстанга 51 километрге биз налог төлөйбүз деп. Мамлекеттик бюджеттен Маймак айыл өкмөтүнө өзүбүз эле Кыргызстан которуп койсо болбойбу акчаны? Итак, Казакстанга биз 17 километрди, 15 километрди оушуп, 51 километрди тияка төлөйт экенсиздер. Мамлекеттик бюджеттен булардын айыл өкмөтүнө акчаны которуп койсо болбойбу дейм да, ошол налогдон. Чындап эле колдоп кетсе болот, бирок биз эми как добросовестный налогоплательщик өзүбүздүн жумушубузду аткарышыбыз керек да. Биринчиден себеби жумуш алдыга жүрүш үчүн ал жерден биздин 97% поездар, вагондар ошол жол менен өтөт да. Луговой менен Чалдыбардын өкөнүнүн ортосунда. Салыкты булар бизге счетун берет, жылына счетун коюп берет, биз ошону төлөп беребиз да. Мамлекеттин эсебинен эмес, ошо темир жолдун жана биз хозрасчёту предприятие болгондон кийин төлөп берип турабыз.
на самофинансирование. Негизи биз эми ал жерден сиз бергендей суроону тияка төлөбөй туруп берге төлөсөк, Жоқ, 51-ден 15-ті қысқартып қойып тұрып, төлеп қойып, мен қабатып қойсаңыз болады да біз әлі. жөн малды атайын поручение болбосо мен билбейм, андай болушу мүмкүн эмес болушу керек. Мемлекеттік Келишим негизинде болбойт болушу керек деп ойлойм. Саламатсыздарбы, Маймак айыл өкмөтүнүн тургундары. Кара Бура салык кызматынын жетекчиси болом. Атым Канатбек, баарыңыздар эле тааныйт болушуңуздар керек. Мен биздин жетекчиликтин маалыматына дагы өзүбүздө жүргүзгөн иштер боюнча сиздерге маалымат берип коеюн. Бул салык төлөөчү болуп жетекчибиз туура айтып кетти. Темир жол, Маймак темир жолу 17 километр, тиги Акчиге тиешелүү 40 километр. Ошо менен бардыгы биригип, бул жерде Акчиге тиешелүү, так, Маймакка тиешелүү 47, Акчиге тиешелүү 30 километр. Бардыгы биригип 77 километр да. 77 гектар. Километрди гектарга айландырдык да. Гектар да, бул өзү жер салыгы гектар менен төлөнөт. Темир жолдун ээлеп турган орду 77 гектар түзөт да. Бул боюнча биз 2002 жылы мына ушул жерде иштеп турган Караган аке деген аке болгон, билесиздер. Ошол боюнча жетекчинин тапшырмасы менен Түлкү баска барып келген. Булардын конторалары ошол жакта экен. Анан барып келгенде эрден жана сиз айткан соглашение боюнча айтылды да. Бизде сиздерден темир жол өтөт, бизде силерде биздин темир жол өтөт. Ошол боюнча биз международный соглашение бар, эч кандай салык төлөнбөйт деген жооп келген. Ал убакта салыктын суммасы дагы аянтына жараша азыраак болчу. 2019 жылы жаңы салык мыйзамы кирди, кодекс кирди. Ошол менен азыр салыктын көлөмү да өстү. Биздин болжолдуу көлөмүбүз 600 000 тегерегинде, эки айыл өкмөткө да. Эми ушул жерде мен бир өткөндө Маймак айыл өкмөтүнөн мына ушу өзүңүздөрдүн депутатыңыздар Калыбек байке көп жол кайрылды. Бул боюнча биз ишти таштап койгон жокпуз. Бул боюнча ишти жүргүздүк. Мына Маймак айыл өкмөтү да болсо керек бул жерде. Комиссия түзүп, биз казактар тарапка жөнөттүк. Ал жактан тиешелүү кызматкерлер келди. Биз өзүбүз мына бул жерде 28 июнда жазалган комиссия, протокол түзүлдү. Өзүбүз кире калып ченегенге мүмкүн эмес экен. Транспортный полициясы бар экен, берди караган мүлкү бар экен, өздөрүнө тиешелүү. Анан ошол негизинде айтылып калыптыр, ошол жерде протоколдо айтылыптыр. Эгерде буну временный госак берсеңиздер, биз төлөп берелик деп. Жер кодексинин мыйзамдарына ылайык приграничный районго временный госакты бергенге болбойт экен деп, временный госак берилбей калды. Анан салык мыйзамына ылайык төлөөчү аныкталбай калып атат да, төлөөчү аныкталбай калып атат. Ошол себептен төлөнбөй атат. Бул боюнча бул эгер Маймак айыл өкмөтүнүн бюджетине түшө турган болсо, бул биздин планга да тиешелүү нерсе. Ошон үчүн биз бул боюнча болгон аракетибизди жазып атабыз. Азыр мен эми жетекчи катары өзүмдүн сунушум ушул темир жолду Маймак айыл өкмөтүнө бекитип берейик. Аренда өзү салык мыйзамынын негизинде арендодатель баягы төлөйт да. Маймак айыл өкмөтү соглашениянын негизинде казак тарап менен соглашение кылабы, башка кылабы, ал договор катары берип турган болот да, договордун негизинде ылайык. Бул эми темир жол менен эметиш договор түзүш Маймак айыл өкмөтүнүн деңгээлинде чечиле турган нерсе эмес бул. Бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе болуп атат. А биз деген аткаруучубуз. Сиздерге биз салык түшүрүүгө милдеттүүбүз. Бул түшүп кала турган салык болсо биздин планыбызга да кошумча болмок. Бул боюнча иш жазылбай жаткан жер жок. Мындайда предварительный өлчөм менен 600 000 тегереги болот бул жер салыгычы.
жер салыгы 600 миң теңге, Казак темир жолуна 3 миллион теңге, бул сөз эмес. Алардын представители келген, мына ШЧ деп коет, ПЧ деп коет, главный бухгалтер келген, бияка представитель болду. Бизден комиссия түзүлүп, районный налоговойдон келгенде, алар айтты, бизге правоустраивающий документ бергиле, временный госак бергиле, биз төлөп берели, биз каршы эмеспиз деп. Булар заинтересованы, Маймак станциясы иштеген заинтересованы. Анан баягы темир жолду айландырып алып кетет проект дегенде, Казакстан темир жолду алып кете турган болсо, 2 жылдан бери капремонт жумушун жүргүзбөйт эле. В данное время казына 17 километрге капитальный ремонт жумушун жүргүзүп атыр. Аларга мен түшүнбөйм, мен 97-жылкы соглашениянын негизинде, ошол соглашениянын негизинде эле Кыргыз темир жолу менен Казак темир жолу обоюдный соглашение менен сүйлөшүп туруп эле ошол налоговый кодексте фактический изменение деген бар, туурабы? Изменение по факту, туурабы? Ошонун негизинде эле Казак тарап мейли госак бере албайт экенбиз, бирок переговордун жолу менен сүйлөштүрүп чүйрсө болот да мунучу. Казак тарап каршы эмес. Биз төлөп берели деп атыр, бирок правоустраивающий документ бериле бизге, мыйзамдуу жол менен кылайлы деп атыр. Ошону жардам берсе, эки тарап Кыргыз темир жолу менен Казак темир жолу сүйлөшүп туруп переговордун жолу менен бизге, например, бул акча аябай зарыл. Өзүнүн бюджетибизде Маймак бюджети 400 миң тегереги, акчасы 400 менен 500 миң тегереги болот. Же биз Тимирантка кире албайбыз, доходубуз жок. Жерибиз аз. Эл болсо аябай кыйналып атат. Жайытыбыз дыйканчылык менен заниматься этейин десек, жерлерибиз аз, жайытыбыз аз, мал аз. Мына бу жерде дан азык турат, менчикке кетип калган. Ошол силерден сурайымчы, российский фонд азыр келбеди. Ошо менен частный партнерство же ушу иш несин ачып берсе, жаштарыбыз калып калат эле да. Ошол переговор менен кылса болот бул жолдучу. Менин атым Эрмек, фамилиям Сарыбаев, Тышкы иштер министрлигинин чек ара делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча бөлүмдө 2-чи катчы болуп иштейм. Бул жерде азыр сиздердин маселеңиздерди угуп отуруп, эң негизги маселелердин бири бул жумушсуздукту жоюу экен. Бул чынында эле өтө көйгөйлүү маселе. Анан азыр мына жерде ушу Казак тарап менен сүйлөшүү жолу менен чечиш керек деп атпайбы? Ошол мына маселе өкмөт тарабынан биздин тышкы иштер министрлигине кандай тапшырма келсе, ошону биз Казак тарап менен, Казакстандын тышкы иштер министрлиги менен ошол темир жол кызматкерлерине ошол налогуйду караган кызматкерлерге биз жолугушууну уюштуруп бере турган даярдыгыбыз болот. Себеби биздин негизги кыла турган кызматыбыз ошол жолугушууну уюштуруп, ошол сүйлөшүүнү жүргүзүп берүү. Анан сүйлөшүүдө эки тарап кандай сүйлөшөт, бул болгон келишимдерге кандай өзгөртүүлөр киргизет, ал боюнча биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн бизге тапшырма түшүш керек. Тапшырма түшсө, биз бул жолугушууларды, ушул келишимдерди өз орду менен кылууга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ошон үчүн бул жерде биз бардыгыбыз бир позициябыз бир болуп, бир чечимге келишибиз керек да. Ошонун негизинде анан биз ошол сүйлөшүүлөрдү жүргүзө алабыз. Чоң рахмат. Надырбек 90 рахмат ушинтип келип, мынакта өзүнүн элдин көйгөйүн угалы деп. Бу жерде бир маселе бар да, мына биз да мен түндүк электрдин директору катары оборудованиялар келип калат, жылына бир 600-700 апор алып келебиз чүйдөн. Башында ушул Маймак станциясы аркылуу ташыганбыз да, бул жеңил арзан түшөт негизи алып келгенде. Анан биз биринчи жылы эле аябай чоң кыйынчылыктарга туш болдук. Эми администрациясы тиякта экен, ат пункттан назначение Кыргызстандан чыккан груз Кыргызстанга без налогообложения, без эчтеке келип өтүш керек болчу, темир жолдун мыйзамы боюнча, соглашениялар боюнча. А бизде ошолор регулировка жасалбайт дагы, тиги эме меркиде бир 10 күн жоголот, нар жакта 15 күн жоголот. Аябай көп кыйынчылыктарга туш болдук. Бу жер келгенден анан растармошка кылгыла деген бу жердин кызматкерлери бар экен. Биз түшүнбөйбүз, билбейбиз, растармошка кылышыңар керек деп кыйнады. Эми действительно көйгөй. Анан мен ойлойм да,
мына темир жолго суроодо эмне үчүн Кыргыздын станциясы, Маймак станциясы казактарга берилип калган? Эмне үчүн биз өзүбүз эле обслуживать этип, сиздердин баланска коюп эле, налогду ошондой эле төлөп, ошондой эле өзүбүз обслуживать этсек болбойт ушул станцияны. Эмне үчүн берип салганбыз дагы азыр эми өзүбүздүн станциядан өзүбүз өтө албай, өзүбүз эмете албай отурабыз да, ушуну түшүнбөй жатам да мен. Негизи Союз убагында жалпысынан бунун баары Алматинское отделение железной дороги болчу, Кыргыз темир жолу. Анан 97-жылы бул келишим эмне себептен пайда болду? Себеби разделение болуп Алматинский железный дорогадан Фрунзенский Кыргыз темир жолуна өткөргөн да. Ошол өткөргөндө Чалдабардан баштап Балыкчыга чейин, анан южный отделенияга өзүнчө берилген. Анан бул Маймак станция бизге караштуу да негизи. Баягы иш туура жүрүш үчүн бияктан 12 километр нар жака бер жака казактын жолу болуп калат, жери болуп калат, жолу болуп калат. Ошондой эле биз тараптан дагы Чалдабардан чыккандан кийин казактын жолу болуп калат. Луговойдон баштап, именно Луговой биз тарапка кете турган грузтардын баарын ошол жактан формировать этет, биз тарапка кете турган. Ошондуктан Луговой станцияны бизге дагы мындай тиешелүү катары алып койду да. Луговойдон баштап силе карагыла Чалдабарга чейин, Маймак станцияны бизге бергиле деп. Анан ошонун негизинде келишим жаралган да. Келишим жаралганда ошондо жанакындай суроолор пайда болгон да. Урматтуу коноктор, мен Кыркбай Токтоган Иманбековна, ушу Маймак айылынын тургуну, мектепте англис тил мугалими болуп иштейм. Сиздерге биринчи саламатсыздарбы, урматтуу жогорку эл өкүлдөрү. Сиздер ушу жерден көрүп отурганыңызда ушунчалык кубанычтуубуз. Мен ушул жерде жашаганыма 35 жыл болду. Бирден мындай эл журт өзүңүздөр айтыңыздар, бетме-бет көрүшкөн эмеспиз мындай эл өкүлдөрү менен. Бардыгы эле шайлачубуз, анан ура-урада эле кетип калышчу. Анан сиздер айланып келип, ушу убактыңыздардын аздыгына карабай, жумушуңардын көптүгүнө карабай, жолдун алыстыгына карабай келип, биздин ушу көйгөйлөрүбүздү угалы деп эл менен жолугушуп отурганыңыздарга баарыбыз аябай ыраазы болуп отурабыз. Биринчиликтен, демек сиздер келгенден кийин деги эле 100% болбосо жарым-жартылай чечилет деп ойлойбуз. Баягыдан бери айтып атпаймынбы, темир жол мындай эмне үчүн биз чек арада тургандан темир жол статусу, чек ара статусу берилбеген, ушуга таң калам да. Чек ара статусу берилсе бир талай нерселер, көйгөйлөр чечилмек да. Жана иштебей аткан заводдор иштеп калмак. Сезге тияктан жөнтү өтүп кетти да, биз өтпөй калдык Маймак. Ушуга деле киришсеңер, сиздердин колуңуздарда чечип берсеңиздер болот. Анда да канча нерсе болот эле. Мына мектебибиздин алакыбалын көрүп турасыздар. Тим эле ыйлай турган абалда турабыз. Бизде 35 жылдан бери мына бир да жол капремонт болгон эмес. Канча жол бардык, жазып атабыз, ошонун баары айланып келип эле жанагы өздүк салымга келгенде эле токтоп калабыз. Өздүк салымыбыз аз. Бюджетте айыл өкмөт жардам берейин десе, айыл өкмөттө жери да жок, салыгы да аз, бизге бермөкчүсүн, баягы өз жарыган кайнага кимге кешке алып турат деп, өздөрү аңа отурушат булар. Тияктан дотацияда. Анан кийин ушундай бир капремонт мейли башка арис андай мындай болбосо, мындай салыгы жок эле, өзүк салымы жок, жана бир кошумча матбош бирдеке деген сиздерде деги эле фонд болуш керек. Ошолордон бир жардам берип койсоңуздар. Анан биздин мектептин класстарыбыз комплектибиз аз абдан. 7-8тен баары, эми 10дон баары эл жок болуп аткандан кийин балдар да аз болуп атат да. Себеп дегенде мен мисалы үчүн Батыр энемин 7 балам бар. Бирөө эле үйдө. 6 жумуш жоктугунан сандал ушу Бишкекте иштеп жүрүшөт. Мисалы үчүн ошо жумуш иштеп атсам, эки жерде завод илгеркиде гүркүрөп совет убагындай болуп, балдардын баардыгы ушул жерде жашамак. Мына баардык ушул жерде отурганда неберелерин багып отурушат. Бала чакасынын баары чет жакта, Турцияда, анан Россияда бүт жакка кетип, таза Кореяга да кетип калышты. Эмне кылышат анан? Кимге суроо? Улам мектепке подушевое финансирование деген келип атат. Ансыз да мугалимдер аз. Эгер подушевое финансирование келсе, так совсем эле отуруп каласыз. Балдар страдай кетип атпайбы ортодо? Ушуларды бир чечип берсеңиздер. Саламатсыңар, урматтуу депутаттар. Силердин келгениңерге сүйүнүп, мына жерде Маймакка келет деп, Саткейден келдик берди. Көп Саткейдин тургундары баары келдик силерге бир арыз арманыбызды айтып калат. Биздики анча деле көйгөй жок, бизде баары жакшы, нормально. Биздин Саткейге бир депутат керек. Ошого эле силерге айтып калалы деп эле келдик да. Бир мандат керек да бизге Саткейге. Сулмаймакка кошуп коюп бизде. Биз айылда эле шайлоо болду. Биз ойлодук эми баягыдай эле жарышып өзүбүз менен каалаган өтүп кетет дедик. Үчөө шайланып алып,
үч колос, үч жака алып кетти колосту. Ошо менен бизде бир келе колос болуп калды да, Сулмаяка жетпей калдык. Сулму көрсө биз Сулмаяка кошпойт туруп. Бизге өзүбүзгө бир депутат керек. Анткени себеби бизде жерде охрана туру, креме туру, застава туру, нар жагында алтын туру, нар жагында нефтобаза туру. Көйгөйлүү нерселер көп бизге. Бир депутат обязательно керек. Биз Сулмаяктын депутатын шайлаган жокпуз. Биз ал биздин көйгөйүбүздү билбейт ал Сулмаяктын баласы. Кудайбергенов Абдыразак, Маймак айыл өкмөтү. Темир жолдун өкүлчүлүгүнө да неге качанга чейин эле биздин өкмөттө эмнелер министрликтолорда өзүбүздүн Кыргыздын кызыкчылыгын ойлонбой да башка мамлекеттин кызыкчылыгын ойлойт да. Неге ошо 17 километр Казакстандын несине алмаштырып жиберди да? Ойлонбой туруп. Потому что биздин 17 километр международного значения. Бул илгертен бери, Турсиктен бери келаткан не болчу. Неге ошону ойлонбой туруп 17 километрге алмаштырып жиберди да? Ал вопросуна жаңы эле айтылбады, соглашение менен кеткен. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Негизи эки өкмөттүн келишим негизинде ушул эки жол алмашылган. Ошол 12 километр Маймак айыл өкмөтүнүн жери, Маймак станция менен чогуу. Бизге болсо Кыргыз темир жолуна 59 километр берилген, ошондо Луговойдон баштап Чалдабарга чейин. Мисалы катары сизге айта кетейин, мына 2015-жылы ошол эле Луговая менен Чалдабардын экөөнүн ортосунда 83.274 вагон өткөн. Жалпысынан доход катары айта кетсек 2 миллиард 123 миллион акча түшкөн. Анысынан эсептегиле канчалык салыктар түшөт мамлекеттик бюджетке. Мерке станция, бир эле станцияны айта кетели, ошол эле Маймак сыяктуу бизге меркени берген. Мерке станциядан 2015-жылы 3858 вагон иштетилген. Ал жерден сумма 51 миллион 860 миң 916 сом түшкөн. Ошондон дагы канчалаган салыктар түшкөн мамлекеттин эсебине. Аны салыштырып эметсек көп эле эмелер болуш керек. Мен ойлойм, жанагы суроо берилгенде мүмкүн Кыргыз темир жолуна өтүп кетти Маймак станциясы. Казактар мен эме катары эмес, бирок коркунуч биз үчүн да коркунуч болот. Себеби андай келишимди, могу келишимди жокко чыгарганда деле Чалдабардан баштап Кыргыз темир жолу өткөтө берсин. Ошондой болот. Маймак станция Кыргыз темир жолуна өтсүн. Бирок казактар отводной жол кылса, анда бул станцияны иштетиш кыйын болуп калат. Бияка станция өзүнчө эмелердин баарын, тепловоздордун баарын алып келип, казактар болсо нар жак сырт менен иштеп кете берсе, бизге кыйыныраак болуп калышы мүмкүн да. Чаргын Өскөнбек, райондук газетанын редакторумун. Сиздин сурообузга мен алсаңыз жок, мындай маанидә. Сиз мурдагы жылдарда өтүп кеткенди айтып атасыз. Өткөн бир эмес 2 бийлик, 3-чү бийлик келди. Сиз өткөндүн каталыктарын ким оңдош керек? Сиздер түзөтүңүздөр. Эмне үчүн өткөндөгүлөргө шылтап коюп тура бересиздер? Анда анчалык тыйынды айтып атасыз, тыйын керек. Бирок ал жерде элди ойлош керек. Кээде мамлекет убуткага да барат. Эгерде анчалык барсаңыздар, анда Маймактын элин кошо бериңиздер анда ошол жака. Эмне үчүн элди ойлойсуздар? Бул жерде Маймактын эли бар. 12 километр деп коюп, ага сиз өткөндөгүлөргө ссылка кылып атасыз. Андай болбойт. Мындай чечкиле ошону. Ошон үчүн силер жаңы бийлик келип атат. Эл сиздерди карап турат. Сиздер болсо 2099 жылдагы мемеге салып коюп, ийинди кызып турасыздар. Андай болбойт. Чечкиле эл сиздерге үмүт кылып атат. Мен пограничтерге берет элем да суроо. Эмне себептен силер уруксат бербей атасыңдар да жүктөгөнгө? Анан айтасың, я мен укканым что силердин жол дорожный картада жок деп могу жолда. Раз дорожный картада эси жок болсо, эмне үчүн силер поездар өрүп атат? Ошончо законго силер таянсаңдар. Бүгүнкү мына жыйынды көйгөйлүү маселени айтып атабыз. Бирок мен өкмөткө өкүлүнө кайрылып кетким келет. Канча жолу кайрылдыңар өкмөткө? Темир жолу эмне үчүн ушу маселени чечпей атат бүгүнкү күндө? Или темир жолу менен чечилди, темир жол, Кыргыз темир жолу чечеби, өкмөт чечеби ушу маселени? Элди аяка бияка суроо кылбастан так жооп алайлык. Анан кийин биздин жактан кандай ошо суроо берип талап коюшпаса биз коелук. Ошон үчүн кайрылбадыбы? Азыр силер мына
Кыргыз темир жолуна канчалык айтсаң да барыбыр бул маселе буларга эч кагаз жүзүндө барбаса бул маселе эч качан көтөрүлбөйт да. Сөз боюнча калып калат. Ошон үчүн билелик алды канча кайрылды, эмнеге чечпей атат, министрлерден эмне иштебей атат, ага карата биз сурайбыз. Урматтуу агайын туугандар, Надирбек Токтосинович аябай туура айтып атат. Мынакей бул айтылып, өз деңгээлине жетпей калып келген. Ошон үчүн бардык нерсени иштиктүү жете турган жерине алып барыш керек да. Андан кийин бул жерде өз мезгилинде кеткенде булдар эчтеке сураган жери жок. Мынакей салык кызматкерлерине 17 километрин жанагы биз казакка төлөп аткан налогунан бизге деле бияка өзүбүздүн жерге тиешпей деген эле ниет болуп атат. Атак толук кандуу документ эч жерге жетпей келген. Мурда да жана 1-2 кат жазылган, ушул эле чөйрөдө калып кете берген да. Сиздин сурооңуз, сын пикириңиз туура. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы, урматтуу калайык калк. Азыр мага суроо келип түштү эле, ошого жооп берсем. Мамлекеттик чек ара кызматына элиңди, жериңди коргойсуң деген тапшырмалар коюлган. Биз элибизди, жерди коргоонго ар дайым даярбыз. 3 күн мурун бизге 3 күн эмес 4 күн мурун обращение түштү. Өкүлчүлүктөн, губернатордун орун басарынан түштү, акимден келип түштү. Анан биз барып өкмөттөн атайын жолугушуу жыйын өткөрүп, өкмөттөн чечим кабыл алынды. 3 күндөн бери бизде кызылча жүктөйсүңөр, фасоль эмне жүктөйсүңөр, чек арачылар уруксат берди. Чек арачылардан маселе болбош керек, атайын буйрукка мен өзүм кол коюп бияка жөнөттүм, чек арачылар ушул жерде өзүнүн кызматын өтөйт. Экинчи маселе, жергиликтүү бийликтен мен суранып кеттим. Чек арачылар көчөдө туруп эле өзүнүн жумушун аткарып атат, кызматын өтөп атат. Чек арачы турганга жери жок, кирип жашаганга бир вагончугу да жок. Мындай отношение өзүнүн балдарын өзүнүн чек арачыларына бийлик тараптан болбош керек. Ошолорду чечип бериңиздер. Биз эл менен бирге болгонго ар дайым даярбыз. Бүгүн 3 күндөн баштап болду, бесперерывно балдар айткан убаңарда келип туруп, көзөмөлгө алып, бир татына кагылдырып өткөрүп берет, анда маселе болбош керек. Элдин мындай түшүнүгү бар экен. Чек ара статусу эмне үчүн берилбейт десе, чек араны ойлойт экен. Чек араны делимитациялоо, демаркациялоо десе деле чек арачын ойлойт экен. Ошол делимитация, демаркация процессине биз катышабыз, чек арачылар. Атайын өкмөттүк комиссия бар, ошол кишилер бизге чек араны тактап, эки тараптуу казактар менен кыргыздар тактап туруп бөлүп берет, ошол чекти биз кайтарабыз. Чек ара статусун бергенде дагы ошол процесске биз катышабыз. Чек ара статусун биз айылдарга бергенге полномочиябыз жок. Биз элди жерди кайтарабыз. Ошону туура кабыл алсаңыздар, эки маселе тең мамлекеттин өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселелер, ошо бизге туура суроолор болсо. Маймактагы тупиктин ачылышы боюнча, кызылча башка жүктөш боюнча чек арачылар силерди колдойт, эч кандай маселе болбош керек. Биздин аты Шукурбеков Чынбек болот. Ушул айылдын тургунубуз. Темир жолдун чогуна сурообуз бар да. Бизде эки суроо. Биринчиси, могу Маймакта мурун поезддар токтоп, ушу айылдын тургундары ушу поезддарга жайында алма, өрүк, майда чудалар сатып битке тыйынтып кылчу элек. Анан нары Бишкекти көздөй поезддар менен жүрүп кетчү элек. Анан бул ушу темир жолдон мейли казактардыкына биздин алыбыз жетпесе, биздин өзүбүздүн кыргыздын поезду эмне токтобойт Москвага каттаган? Биринчи суроо. Экинчи сурообуз болсо, ушул негизги азыр Маймакта турган көйгөй маселелер айтылды да. Аны ошо кайрыла турган сөзүм сиздерге ушул сөздү протоколго киргизип бир адамды жоопкерчиликке алсак, жазыпчы ошол протоколго киргизип, ошол адам ушул көйгөйлүү маселелерди чечкенге этегине чыкканга. Мына ушул сурообуз. Болду, рахмат. Москва поезд өтүп баратып токтобойт деп суроо бердиңиз. Себеби ушул эле кайра эле сиз жаман көрөсүз экен. Ошондой эле келишим менен эле кайра казак өлкөсү менен кыргыз өлкөсү менен келишим болгон. Анан ошонун негизинде себеби бул жерде токтош үчүн анда берге погранпункттар, таможенный посттор казактардын эмеси ачылыш керек деп бергечи. Ошол себептен ушул жерге келишим түзүлүп токтобой калган да. Темир жол боюнча уже вопрос вроде бы решили. Предоставление рабочих мест местному населению дейт. Урматтуу мырзалар, бу жерде Маймакта мына дан азыктын филиалы турат, аны бир адам ээлеп атат. И бир адам ошонун эмнесин көрүп атат да, жанагы
суроо айтам да, мына биздин аймактын элине жумуш ордун качан ачып берет өкмөт? Мен bu бажы чыгарачы bir суроом бар эле. Бул Казакстанга биз үч жол менен келип чыкчы элек да. Мына тиги немеден бери бир эле жол менен каттап атабыз, чоң капка менен. Ал жерге мына грузовой машинада, легковой машинада жөө жалаңда каттайбыз да, аябай кыйналабыз негизи. Соода сатык Казакстан болгондон ушуну кичи капканын Боен Сапказ аркылуу жолдор бар эле. Ушуну ачууга сүйлөшүүлөр барбы? Ошого жооп бересизби? Биздин көйгөй, биз жана омага кебиз айтып кеткенде, многу чогулушта, многу өткөн шайлоодо биз бир да мандатка жетишпей калдык. Анткени себеби биздин айылдын шайлоочулары 200 болуп атат, Сулмаймак айылынын шайлоочулары 900 болуп атат. Эгерде биз мындай ушул менен ушул темпте кете берсек, биздин айылдан мен ойлойм депутат шайланбай калат болуш керек. Ошондуктан эгерде мүмкүн боло турган болсо, биз баягы Акпресскадагы Азаттыкка да өзүбүздүн эмелерибизди жибергенбиз. Эгер мүмкүн боло турган болсо, бизди деле ушул Маймак айылына кошуп, биз ойлойбуз, булар менен иштешип кете алабыз, эметебиз болуш керек деп. Мүмкүн болсо, ушул маселени көтөрүп койсоңор да. Мен Рахан Шүкүрбековдун өкөсүмүн, бир тууган. Маймакта темир жолдо 40 жыл иштедим. Пенсияга чыктым. Ушу Маймак менен жөнтөнү bir status berip, pogranichный status berip туруп, башка кишилер не имеет права, саңар жакшы болор эле. Вагондор бирде салат, бирде салбайт. Мурун тамек салчу эле, кызылча салчу эле, андай беле куруду. Ошолордун баарын Маймак жөнтөгө организовать этип, башка мамлекетке жиберсе болуппу? Биз дагы бир келгенден кийин бир маселе чечилиш керек бул жердечи. Ошо бир иреттеп албайлыбы, кандай дейсиздер? Мүмкүн биз азыр пландаштырбайлыбы? Ошондо может көп суроолорго уже жооп чыгып калар, туурабы? Азыр мындай деген сунуш болуп атат. Мисалы, биринчи тартипте белгиледик. Чек ара статусуна кошолу деп, туурабы? Мисалы, биз алдык бул приоритетти каралы депчи. Анан бул жерде өкмөттүн мүчөлөрүнө мындай кылган, мен ойлойм, бир катуура киришибиз керек деп ойлойм бул маселегечи. Анткени биз мамлекеттин кызыкчылыгын коргошубуз керек. Бүгүнкү күндө Кудай шүгүр кошуна мамлекеттер менен тең мамиледе эле сүйлөшүп атабыз. Анан өкмөттөн бул поручение келиш керек, өкмөттөн тапшырма келиш керек деген мен ойлойм бир аз туура эмес болот го. Себеби анткени баарыбыз мамлекетти бир көргөндөн кийин баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Өкмөт жогору жактан тапшырманы күтпөй эле өзүбүз аракет кылса кандай болот? Мисалы, бүгүнкү эле чогулуштун жыйынтыгын алалы. Бүгүнкү чогулуштун жыйынтыгын алалы, туурабы? Протокольный получение алалы. Баргандан кийин мисалы тышкы иштер министрлиги өзүңүздүн линияңыз боюнча сиз өзүңүз тапшырманы алыңыз, коюңуз министрликке. Мына эл менен барып жолугуп келдик, мондай маселе көтөрүлдү, туурабы? Темир жол өзүңүзгө алыңыз. Коюп туруп мисалы көрөлү. Кандай болот? Анан жыйынтыгын каралы. Может парламент аркылуу болсо биз киргизип берели, может маселени биз көтөрүп берели. Аны түшүнөбүз. Эми баягындай алыскы тууганда жакын кошуна деген дагы термин бар өзүдө калкта. Аны дагы эске алышыбыз керек. Анан бул жерде баягы бир тараптуу эле кеткенибиз деле туура эмес деп ойлойм. Ошону бир эки баланстуу карасак, биз баргандан кийин өзүбүз дагы бир чогулсак, кандай дейсиздер? Ошондо ортодо салсак. Анан бул жакта өкүлчүлүккө өкмөттүн өкүлүнө, премьер-министрдин өкүлүнө жана райондук мамлекеттик администрация башчыларына да бир сунуш, бир чек ара маселесин элди ошо жерде бир туруктуу кармап калуунда бир планын түзүшүбүз керек деп ойлойм. Элди качан биз ошо жерде туруктуу кармап калганда, эл өзү деле чек араны коргоп калат. Же туура эмес айтып атабызбы? Туурабы? Элге ошо жерге шарт түзүп беришибиз керек. Эл ошондо өзү эле чек арасын коргоп калат. Өзүнүн үйүнү коргогондой эле. Же андай эмеспи? Ошо келиңиздер бир жыйынтыкка келип атканда ушул сунуштарды баарын эске алсак, өзүбүзгө милдеттенмелерди алсак, ошондон ары кетсек. Менин сунушум ушундай. Рахмат. Мына мен де Маймактын тургуну болом, Кубандыкка Жупаркул. Мен де өзүм эмем айтайын дедим. Мына келинди окуттук, келинибиз бар, балабыз бар, ушуларды окуттук, кой. Окусун, ушулар билим алсын деп. Эми кана ушуларга жумуш. Жаштарга. Кемпир чал болуп эки неберем багып отуруп, балдарыбыз сыртта. Ушу жакшы. Мына мектепке киргиз дейсе орун жок. Калк ким алат? Сырттан келиштешет, а Маймактыктар албайт. Мына чечилбей.
Ушу жакшыбы? Мен өзүбүздүн айылыбызда мен садигибиз да мына эме болуп атат, ушу балдарга садикте да орун жок дейт. Бирдек болсо эле медпунктубуз мына кыш келатыр, оору соорулар кирип, биринчи помощь жок. Барбы бирдеке? Эчтеке жок. Давлениябыз өлчөтөйүк десек деле эме жок, первый помощь жок. Эми ошолорду баарын көрсөтүш керек да, каратыш керек. Айылыбызга да кичине бирке айылыбызга да бирке эме болуш керек. Туурабы? Внимание кылыш керек өзүбүздүн айылыбызга да. Өзүбүз ошон үчүн айтабыз, айтпа, эмнеге айтпайм ушундайларды? Жакшы эле талкуу болду, бирок мен жарытылуу жооп уккан жокмун. Эмнегедир өкмөттүн өкүлдөрү чабал жооп берип, эки ортодо суроолор кайталанып кетти. Биринчи маселе бул Маймак айылынын чек арага чектеш айылдардын макамына киргизүү. Мындай Кыргызстанда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген тизме бар. Тизмеге 61 айыл өкмөтү кирет экен. Негизинен Баткен, Ош, Жалал-Абад областындагы айылдар, анан Ат башынын 3 айылы кирет экен. Мына ошол айылдардын бардыгын мындайча айтканда льготы бар. Гранттар келгенде биринчи ушуларга берилет. Анча-мынча конкурстарга чыкканда ушуларга жеңилдиктер берилет. Анан бюджеттен каржылоо бар буларга. Ошон үчүн бул маселени чечиштин жолу оңой. Бул маселе көтөрүлгөн эмес экен. Мен буну жолдорун баарын сүйлөшүп кеттим. Бул болгону Кыргыз Республикасынын өкмөттүн токтомуна жанагы тизмеге өзгөртүү киргизип, Маймак айылындагы чек арага чектеш шарты катар айылдардын макамын берип, ошол тизмесине киргизүү. Буну биз фракциянын чечими менен, же болбосо комитеттин чечими менен, райондук, областтык жетекчиликтин сунушу менен киргизебиз. Бул маселени чечсек болот. Бул боюнча маселени калтыралы. Ачык эле калтырып коелу, буну чечебиз. Бул эң биринчи бүтө турган жумуш. Экинчи, салык боюнча маселе, салык боюнча туура. Бул айтып атпайбы? Темир жол эми Кубан Аязбекович деле темир жолчу эмес. Ачыгын айтайын, бул деле ошол Сокулуктун акими болуш деген жаш мыкты жетекчи, азыр аппарат башчысы, азыр орун башчы атат. Бул дагы эми мен маселени эми билдим. Бул жерге келгенче билген эмес. 59 километр жерге булар 720 миң теңге, же болбосо 148 миң сом төлөп берип атты. Канча жылдан бери Кубан Аязбеков качандан баштап кайсы документтер негизинде ушул акчаларды казактарга төлөп бердиңиздер, бага толук маалымат бересиз. Мен бул депутаттык протокол тапшырбам. Анан кыргыз тарап шалакылык кылып ушуну ала албай келген. Келишим турат, казактар алып атат, кыргыздар ала албай атат. Анан бир айтып атпайбы буну? Өкмөт чечет, өкмөт чечет деп. Өкмөт чечпейт, чечсе келмек да, чечмек да. 19 жыл болуптур. 19 жылдан бери бир тыйын ала албаптыр. Байкуш элдин көйгөйү көтөрүлгөн эмес. Эч ким келген эмес. Же убадасын да берген эмес. Көйгөйү бар экен да. Буну чечсе болот экен. Эми биз азыр буну Кировканы Сусактагы чиминтебиз, анан казак тараптындай объезди менен жол алып кетет, же болбосо жана Килиндегидей кылтырып, жөн эле бир маселени өзүбүз ырбатпашыбыз керек. Казактарга чынын жана калдык тур айтты. 600 миң сомбу, 3 миллион теңге деп атасыңа, алар төлөп берет. Болгону сүйлөшүүлөр жүргөн эмес. Келишимдерди эч ким караган эмес. Көзөмөлдөгү темир жол өзүнүн акчасын төлөп берип туруп экен, Маймакты унутуп койгон. Чынында берде күнөө темир жолдо. Алар ушул келишимди талаптарын аткарыш керек болчу. Маймакка силер төлөбөй атсаңар биз силерге эмнеге төлөйбүз деп. Ушул эки маселени бир көтөрүш керек болчу да. Бул эми мурунку жетекчиликтин кемчиликтери. Мен бул маселени кабыргасынан коем. Бул боюнча маселени чечсек болот. Салык төлөнүш керек. Ал Кыргыздын жеринде болгондо салык төлөнүш керек. Анда биз төлөшүбүз керек. Же болбосо анда темир жол компенсация төлөп берсин бияка. Компенсация же болбосо дыйкан базарынын арендага акча алып атпайсыздар. Бергиле анда Маймактардын баласына. Дыйкан базарын өткөрүп бергиле Маймактардын баласына. Булар ошонун арендасы менен оокат кылсын. Булар алыш керек да. Булардын же жер тилкеси жок болсо, же жайыты жок болсо, балдарын бардыгы Орусия, Казакстан келсе, анан темир жол коштоп атса, Казакстандын атылын кыл деп, анан өзүбүздүн колубуз менен бул Маймактын элин анкалап айлантып, анан казактарга кошуп берген жатпайбызбы? Бул өтө көйгөйлүү. Жок, кое туруңуз, сиз сүйлөгөнсүз. Жок, ошол үчүн Маймактын жарандарын казак болгонду. Экинчи бир маселени айтты, мына Кубан Аязбекович айтып атпайбы? Темир жолдун келишимде негедир 12 километр дейт. 12 километр дейт, силер 17 километр деп атасыңар. Канат Бадярович айтып атат 77 километр дейт. 77 километр. Эми так санын эсептеп чыккан жок. Анан силер айтып атпайсыңар, биз Түлкүбаска барып келдик, сүйлөшүп жүрдүк. Түлкүбаска барып келип сүйлөшкөн ал силердин немең эмес. Буну
мына бүгін статқа отырады, бұл мәселені көтерішіңер керек болчу, өкмөттүк деңгээлге алып чыгыш керек болчу. Силерге 19 жылдан бери ким тоскоолдук жаратып ушул маселени чечип койгон? Эч ким жараткан эмес да. Мына байкуштардын чырылдагандай бар да. Чырылдады. Жыйынтыкта сөзүм. Бөлбөй турсаңыздар эми ушундай. Анан бул темир жолдун маселесин, темир жол менен эле темир жол. Өкмөттөр аралык комиссия түзүлүш керек. Өкмөттөр аралык комиссияга буну сунуш киргизип, анан МИДтагы, миграциядагы, тиги темир жолдагы чечиш керек. Бул үчүн биз жогорку кеңеште бир комитеттин чечимин чыгарып, буларга сунуштап беришибиз керек. Анан тапшырма беришибиз керек. Ошол тапшырманы алганда булар аткарат. Эми булар аткара турган кылабыз. Булар эми качпайт. Анан жана бирөө айтып атпайбы, ушул жерде көтөрүлгөн маселеде ким жоопкерчилик алат депчи? Мен алам жоопкерчиликти. Мен эрстик келдим, мен жоопкерчилик алам. Мен менен кошо мен эки депутат кесиптешим келди, мына Надырбек Каримов менен. Биз көзөмөлгө алабыз. Силер бүгүн ушу менен эле ойлогула. Буну жогорку кеңеште мен кайра какшып отуруп, көтөрүп отуруп аягына чыгарам. Жанагы карызыңарды баарын кайтартып бердик деп. Келбеген жана министрлер баарын келтирдибиз. Мына миграция боюнча болду. Эмне үчүн бизди казактын атуулдугун ал деп кыйнашып атат депчи. Мына бул жерде турат тиги миграция министрлигинин. Эми булардын төрагасы, комитеттин башчысы жок бүгүнкү күндө. Жаңы кызматка дайындалат элек. Бул деле билбейт экен. Эми бирок силер деле мына уктуңуз, көрдүңүз. Казактар менен сүйлөшкүлө да, Казакстан миграция службасы менен сүйлөшкүлө. Эмне үчүн маймактардын алар Кыргызстандын аймагында туруп, анан Кыргызстан аймагында жерде иштеп атып казактын атуулугун алыш керек. Анан негизги мажбурлоо болуп атат. Анан негизги маселе жанагы тупик деп атпайсыздарбы? Тупик деген бул жанагы вагондорду разгрузка да, погрузка. Аны ким козгоп атат? Мына булардын баардыгы айтып атпайбы? Чек ара кызматы бизге тиешеси жок, тиги бажыңды өкмөт чечиш керек. Өкмөт эчтеке чечпейт. Өкмөттү биз көзөмөлдөйбүз. Биз өкмөткө тапшырып берсек, кандай чечтесине ошондой алып чечет. Анан жөндөн эле мына жергиликтүү элдин, карапайым элдин жумушу жок. Анан ошол жерден эптеп окат кылып атса, пограничниктер барды, бир интернетке чечип кеткен. Аким келип, жабып салып, баягы ачиттин артынан сугут жалет кылып атасыңар да. Этият мамиле кылгыла да. Эмне үчүн вертекс кум ташса болот? А бияктан түрктөр фасоль ташса болбойт. А вертекстин куму кайерге кетип атат? Казакстанга да, Балкаштыкка да. Анын хозяйны ким? Анан айтып атпайсыңарбы, эми 17 километр мындай абез менен салып кетип салбайт. Биз казактар менен илгертен эле коштон кол жасап келебиз. Алар андай көтөрүп турган болсо туура айтып атпайбы, жана жерден бир айтып атпайбы? Биз деле Кировка суу сактагычына казактар болгон ушу сууну сактап бергенге 20 миллионбу? Чолпурасы 20 миллион эле теңге төлөйт аренда. Анда биз деле көтөрөбүз да. Эмне биздин тиги талаштын суусун меркемен алып кете алалар. Темир жол буруп кеткенде алып кете албайт да. Ошон үчүн бунун баардыгы өкмөттөр аралык комиссия бар. Ошого мен тапшырма берем. Буларды комиссияны иштетебиз. Анан кийин 1-2 айдын аралыгында келип туруп, мен кайсы жумуштар кандай аткарылып атат, кимдерге тапшырылма берилди, биз келип туруп силерге жооп өстөрөбүз, отчет беребиз. Алдыңарга келип туруп отчет берем. Анан дагы бир маселе. Ногу маймактын саны жана жумушсуздукту жоюу боюнча эң туура маселе көтөрүлдү. Жанагы Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан каржылап алып, аны мына жергиликтүү бийлик иштеш керек. Бир кызылча, мини кызылча заводун салса болот. Ушул жерден эле иштетсе болот. Мына азыр Шопоковго 15 миллион доллар акча уруксат берди. 15 миллион долларга мына быйыл кызылчанын көлөмү көп болуп кетти. Суу жакшы болуп, биздин Кайындыгандагы кызылча заводу болгон 450 миң кара тонна кызылчаны иштете турган болсо, түшүмдүүлүк 600 миң тонна болуп кетти. 150 миң тоннаны биз кайта казактардын Жамбылдын сак заводуна берип атабыз. Ошон үчүн биз азыр Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтү премьер-министрдин буйругу менен ал өзү барып көрүп, Кошой Шопоковдогу кант заводун иштетишине 15 миллион доллар бөлүп берди. Ал ишке киргизилет. Бирок таласта деле ушул жерден алып барып ташып кайта кантип жакап келбей, мени кызылча заводун салса болот, бул менен маймактын элин жумуш менен камсыз кылса болот. Андан башка зерносклад иштебей турат деди, эми буудайды азыр эч ким экпей калбады. Анан зерноскладтарды салып коюп туруп, анан кампаны даярдыгына аны эч ким билген жок. Мына жакшы билет, буудай деген азыр бизге буудай деле өспөй калды, унду киргизип калбадыкпы. Анан айылдык кеңештин депутаты боюнча болду, Сатке айылында бизде бир да депутат жок болуп калдык. Айылыбыз бар, бирок депутатыбыз жок депчи. Мен азыр угуп атам. Бирок муну мыйзамдын жолу мен билгенден шайлоо кодексинде каралган эмес. Аны ошо Сулмаймактан өткөн 4 депутатка
уят болот силердин өзүңөрдүн эле айрыңар ошол бир мандатты эгер жанагы Саткейдин талапкери тизмеде болсо тиги Сулмаймактан шайланган 4 депутаттын бирөөнүн айылдык кеңештин бир жумушун менен кылтырып тиги Саткейден депутат болуш керек да. Буну Чолпон Асылбек өзүңүз эле кийлигишип чечиңиз. Бул болбойт. Эми Саткейде бир айыл болуп тургандан бир депутаты жок болсо ал айылдын көйгөйүн ким көтөрөт? Ал маселени чечебиз. Чечилет ал эми. Бир мандатпы? Бир мандат. Болбосо мен мандаттын жардымын берем сизге. Анан мурун Маймак СЭЗ деген бар болчу. Маймак СЭЗ иштебей калды да, бул боюнча дагы мен өкмөттөн эгер Маймак СЭЗ иштеп турганда, ошол эле жанагы түрктөрдүн фасоль заготовка кылган компаниялардын баардыгы ушул Маймак СЭЗге кирип, Маймак СЭЗге салыктан жеңилдетилмек да, ушул жерден фасовка кылып, заводдорду өздөрү алып келмек болчу да. Ушул Маймак СЭЗди өкмөттүн кайдыгерлигинен кетип калды да. Колдо бар, алтыны барк жок деп нарса Баткен СЭЗди алып калышты. Биз Маймак СЭЗди кетире бербедик. Иштете албай койдук ошол директор. Эч нерсе кыла албай койду. Долбоорлор жок. Өкмөттө көңүл бурулду. Эгер Маймак СЭЗ иштеп турганда, Маймак мурункудай московский обеспечение болуп шаар тилинде поселка кайта айламак. Анткени бардык жанагы Бишкек СЭЗдин ичинде азыр шаарча да. Бүт Кыргызстандагы ири немелердин баардыгы ошо Бишкек СЭЗдин ичинде. Ошон үчүн Маймак СЭЗдин маселесин дагы мен көтөргөнгө аракет кылам. Мунун чечим жолдору барбы жокпу? Эми азыр убада берип алып турган эртең уялып качып жүргөндөй менин немем жок. Бул бирок Маймак СЭЗди иштеткенге мүмкүнчүлүк болуш керек Евразия талканында. Анан дагы башка салыкты 19 жылдан бери салыктын көлөмү канча болуп калды? Эмне үчүн казак тарап буну төлөбөй келгендиги боюнча бул маселени мен Казакстандын бул жактан баргандан кийин биз депутаттар ушул Казакстандын Кыргызстандагы элчиси менен сүйлөшүп, анан кийин бир чоң ошол Казак темир жолдун, Кыргыз темир жолдору менен межведомство өкмөттөр комиссия болсо, ошол комиссияга киргенге мен өзүм дагы депутаттар киргенге аракет кылабыз. Ошол кирип, ушул Маймактын маселесин чечкенге аракет кылабыз. Эми негизинен 3 маселе экен. Эми Маймактын маселелерин баардыгын жөнүндө уктук. Бул боюнча мен жооп бердим болуш керек, жакшы эле. Калгандарын эми жоопту күтөсүздөр. Эми башка айылда келген суроолор болсо, ошолордун да көйгөйлөрүн укканга мүмкүнчүлүк бериңиздер. Рахмат. Мусубалиева Бурлкан, Маймак айыл өкмөтүнүн башкы бухгалтери. Аллахым бүгүн бизге нурун чачты. Күн дагы бир көлбөстөн жүзүн ачты. Анткени эл жүгүн аркалаган азаматтар Кудай буйруп Маймакка кадам басты. Гүл бүтсүн кадамга дейт коңшу казак. Биз дагы дал ошентип айтмакчыбыз. Өйдө тартса аяк калып, төмөн тартса бет ачылган, чөйчөккө толгус бюджет менен өспөстүн отун эптеп жагып келген, өлбөстүн күнүн эптеп көрүп келген Маймакты колдогулачы деп айтмакпыз. Деген менен Маймакка кут орногон, кырсык алып же жыр чатак эч болбогон. Кол сынса жең, баш жарылса бөрк ичинде, ички иштерге даттануулар дей болбогон. Ааламга аты айгиз алкарлардын, Чыңгыз, Эсенаман, Райхандардын тасмалары дал ушул анкылап Маймакты өткөн. Билсек керек бекеттагы Маймак деп аталарын. Поезд менен тең жарышып, бет келген бороон менен алышып, Майсалбек деп заргакшаган энекем, төмөн жакта шарпылдаган аша суусу ушул күнгө тыйылбаган толгон айдын жаш экен. Урматтуу улуу журттун жакшылары, кулпуланган тупиктерди ашчулары, жогорку көйгөйлөрдү чечкилечи, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып. Рахмат. Чоң рахмат силерге, ишиңерге ийгилик болсун. Мен жана суроо толуп кандуу ала албай калдым да, мына тупик боюнча. Пограничный служба айтып атат, биз уруксат бердик деп. Бирок бизге баягы Дастан Жумабеков келген да, ошо көйгөй менен алда келип чуркап алганда, ал августка чейин временно эле ачылды деп бизге ошо информацияны берди да. Августка чейин деп. Эми бул тупик бир эле Маймак үчүн эмес, бүкүл Талас областынын экономикасына таасир тийгизе турган тупик. Берде бизнесмендер келип туруп, мурун лес чүрчү чаткал жактан. Мына азыр жер үйү ачылып атат. Жер үйгө эртең күнү нелердин бар, материалдарын бар ушул жерден алып келип чүрөт.
ушуну постоянно эле дополнительный соглашение менен пограничный служба менен таможенный службага кайрылсак айтат, дорожный картага кирбей калган дейт да. Туурабы на пограничный служба? Ошол дополнительный соглашение менен киргизип туруп постоянно разгрузка погрузка ачылса, бул чоң таасир тийгизет экономикага Талас областына. Ушул сураныч силерге, ушуну көзөмөлдөп койсоңор. Жалпы суроо менен кайрылайын дедим эле бул маселенин көтөрүлгөнүнө. Мен азыр жаңа эле сиздерге таратып бердим. Мына элге маалымат болушун үчүн бул маселени 5-6 жылдан бери көтөрүп келатабыз. Жогорку кеңештин келген депутаттары, администрацияда, райондук борбордо чогулган жолугушууларда да көтөрүп келатабыз. Эч кандай жыйынтык чыкпай жатат. Ошон үчүн бүгүн биз акыркы кезде өлкөбүздүн парламенттик башкарууга өтүп баратканда буну депутаттардын, эми сиздерди мактабайын, депутаттардын кийинки акыркы 2 жылда аткарган иштери элдин үмүтүн, ишеничин ойготуп атат. Ошон үчүн ушундай үмүт менен сиздерге кайрылып атабыз. Урматтуу жашоочулар, эмдиги жылы биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы болот, 18-жылы биз ушул маселени көтөрүп ушул адамдын жаркын элесине арнап Кызыл Адыр айылына райондук маанидеги шаар статусун берип, жана шаарды эгерде боло турган болсо жаңы шаарды Айтматовдун ысымына которуп берүү өтүнүчү менен атайын демилгелүү топ бүгүн сиздерге кат менен кайрылдык. Ушуга жооп берип, ушуга бир практикалык жактан көмөк көрсөтсөңүздөр. Өскөн агай, мындай кече эле 4-күнү ар кандай маселелер алкагында мен ушул маселени көтөрдүм. Эмнегедир быйылкы жылы Кыргыз өкмөтүндө Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү өзгөчө бир эч чара өткөн жок. Мен кече катуу өлөктөн сүйлөдүм. Бир дагы бийликтин өкүлү Айтматовдун ата бейитте жаткан мүрзөсү Куран уккан жок. Мына маңкурт менен жоламандар каякта жүрөт. Жоламандар жогорку кеңеште, маңкурттар өкмөттө жүрөт. Айтматов кетерде. Бельгияда, Люксембургда, Туркияда, Орусияда Айтматовдун туулган күндөрү белгиленди, Кыргызстанда белгиленген жок. Шекерде бир неме өттүр, улуттук китепканада өттүр, улуттук литературада өттүр. Мен ошо кече ушул маселени көтөргөндөн кийин жогорку кеңеште 2011 жылдын 23-июнда номер 792 токтому чыгыптыр. Ахматбек Келдибековдун колу турат. Бул жогорку кеңеш токтомунда өкмөткө аткара турган тапшырмалар берген. Чыңгыз Айтматовду улуттук маданий мурас деп киргизип, анын китептерин чыгаруу, анын атындагы музей коруктарды жартып, айтор 20дан ашык тапшырмалар бар экен, ошонун бири да аткарылган жок экен. Мен кече протоколду тапшырмай бердим. Профилдик комитетте өкмөттүн 6 жылдын аралыгында Айтматовго эмне кылды, ошол отчетуна коебуз. Эми кече көрбөдүкпү? Жок дегенде маданият министри, билим берүү министрлери барып, ошол Айтматов сыйлыгын алган адамдар барып, айкелине барып, Куран окуп багыштап коюп бир иш чара өткөрсө болмок да. Бир дагы иш чара өткөн жок. Анан жана сиз айтып аткан Кызыл Адыр айылына шаар статусун берсе болобу, анын калкынын саны жетеби, жетпейби, анын кандай көйгөйлөрү бар, ал үчүн эмнелер керек, мен буну толук билип көрөйүн. Ал эми жанагы сиз айтып аткандай Чыңгыз Ордо комплексин куруу боюнча мен быйыл биздин комитеттин көчмөн жыйыны кара бара болгондо комитет чечимине киргизгем. Кудай кааласа быйыл 20 миллион сом акча которулуп Чыңгыз Ордо комплексин куруу иштери башталат. Ал эми 2018 ошол Айтматов 90 жылдыгын ошол мен өкмөткө сунуш жолдодум. Ошол Айтматов жылы деп атап, ошонун алкагында 100 жылдыктарда даярдыктарды көрөбүз деген үмүт бар. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Мен ушул айылдын жашоочусу болом. Бала бакчада иштейм. Атым Маметова Кундуз. Мен бере турган суроом бул мамлекеттик масштабта мейли сиздерге бере турган суроом транспорт министрлигине берет элем. Мынакей эртеден бери эле темир жол деп айтып атасыздар. Туура темир жолдо иштеп атабыз, темир жолдон нан таап атабыз. Эгер ошол салык төлөм калса бизге чоң бюджетибизге чоң жоопкерчилик болот. Аябай элибиздин жашоосуна да жакшы болот. Анан кийин мен бере турган суроом кичинекей эле. Мына темир жол эмейли өзүбүздүн эле кыргызыбыз Аманбаев менен Маймактын жолу көрдүңүздөр, аябай кандай состоянияда туруу. Ушу жолду оңдоп берсеңиздер. Анан кийин Талас Маймак деген бир эле эрте менен маршрут бар. Аныбызда күн катуу суук болгондо жүрбөй калат. Балдарыбыз ооруганда Капельницага, башкага Аманбаевка барабыз. Ошо 7 километр жерге биз 300 сом, 400 сом менен барабыз иногда. Мында 250 менен барып келебиз. Ушу жерге 4 киши, 5 киши түшсө 20 сом менен эле жете турган Аманбаев. Ушу сураныч сиздерге. Ушу биздин жолубузду оңдоп, анан кийин маршруткабызды тынымсыз каттап турса, күн суук болуп калса эле чыкпай калат.
Биз жок алабыз. Биз район менен байланыша турган бир эле автобус. Кайсы Таласка барбайык, Кировкага барбайык, жумуштарыбыз менен барсак да биз автобустан калып калбайык. Кой автобуска жетишип калайык деп эле бардык жумуштурубузду жыйыштырып ушу автобуска шашылабыз. А эмне үчүн ушу жол оңдолуп калса, Аманбаевка келсек, 100 сом менен эле келип калсак, 20 сом, 30 сомдук жол менен келип калсак, биздин деле аябай чоң бизге жардам болот эле да, ушу сураныч. Урматтуу агайын туугандар, мен муну Кундуздун сурооуна жооп берип коеюн. Жылына акыркы 4-5 жылдан бери Кудайга шүгүр бираз Кыргызстанда жол оңолуп атат, ага чейин эчтеке кыймыл болбой келген. Былтырда мынакей облуска 12 километр жол бөлүнгөн. Ошон бул жерден туугандары салып отуруп, депутаттар салып отуруп 6 километрдин Талас облусуна кыйгарып алды. Чоң айылдарга кетип атат. Бул эми мунугу азыр транспорт министрлигинин өкүлү Пулат биздерде келип атпай калды. Корчок Жумалиев берде отурат. Дагы эле айтам, мен аким болуп жүргөндө эле айтчым. Кыйыныраак экөөнүн ортосун кошуш пока кыйыныраак болуп атат да. Иш планда бар, же Корчокко кыласызбы? Кыла албайсыздар, туурабы, асфальт? Ошон үчүн такай көзөмөл болуш керек. Мына былтыркыдай эле кылып, айылдын ичин жакшынакай алып, плотно жана ямочный ремонтун сакташыбыз керек. Ортодогу жол жылына бир грейдер 3-4 жолу грейдерлеп көзөмөлдөп туруш керек. Адан тышкары Кундуз өзүң жакшы билесиң, былтыр аксакалдар кышында чогулуш келгенде кокуй маршрутка каттабай жатыр дегенден мен келип как раз 6:30 келгем. Эки аксакалдар чогулуш кылдым. Маршрут мына бу жерде транспорт инспекция турат. Таксини токтоткула, таксиге түшпөгүлө кой берейик деген. Бу жерден 10 такси кетсе, 2ден түшкөндө 20 алып кетип калып атат деген банкротко иштебейт деген. Ошентип чечилбей спор болуп келгенде мен 1-2 саат чогулуш кылам, туура таңгамал келип. Ошон үчүн мына айылдын ынтымагы менен маршрутка түшпөй койгула, неме алда таксиге, частный таксиге. Частный такси Кундуз сиз айткандай жаан жааганда катсуукта барбайт. Бу жерде эл күтөт, бала кары күтүп калат. Ошон үчүн мына айыл өкмөт, урматтуу айыл өкмөт, Калыбек чечкиле чечим кабыл алгыла, каттатат. Туурабы Нурдин, же каттатпайсыңбы? Туура эле, автобусту мал менен каттатып бересиздер, түшпөй коюп атпайсыңарбы? Автобус кечирип коесуздар. Эми мен ушул жерде аким болуп 3 жылдан ашык иштедим. Бүт анализдер бүттүк го. Түшпөгүлө, пожалуйста, келет. Андан кийин жанагы азыр бүт эле жеке менчикте, ошол жактан Таластан, Киевтен бирөө бекер айдап келип жанагы бусиг менен кайра кетип калбайт экен да. Тыйын болсо мына кем Нурдин айыл өкмөт менен бирдикте иштеп чыгып, жообун анан кийин жазуу жүзүндө билдиресиң. Элдин чечиминин негизинде. Рахмат сиздерге, мына атайын ат арытып, жол арытып дегендей келип калыпсыздар. Биз Аманбаевтан атайын 2-3 аксакал келип атабыз. Чек ара боюнча келип сүйлөшүп сөз болуп атыр дегенден кийин. Чек ара деген биздин эң башкы көйгөйүбүз. Ырыскелден сен өзүң билесиң. Бу жерде сен ушул жерде туулуп, ушул жерде өстүң. Мына азыр бириккен Өзбекстан менен мамиле кичине жылымдашып калды. Ушуга биз өзүбүзчө эле сүйүнүп атырбыз. Анткени билесиң да, Союз тарагандан бери Ногашуудун ар жагын ашып эчкин көрө элек. Илгери ал биздин жайлоо болчу. Ошол жака ашып жайлоодо, ошол жака жайлап ошентип күн көрчү эле малчылардын баары. Азыр эми мамиле жылымдашкан. Биз эми өзүбүздүн жайлоого аша турган жол жок, билесиң да. Ошол жер аша турган жердин баары Өзбекстанга өтүп кеткен. Ушуну эми депутаттар жабылып атып бир алдын ала жаз дегенде эле эле келип калат. Ушуну бир арендага аласыңарбы? Таза болбосо жайлоон ала албасаңар да жана биз ашып түшө турган жолду бир ачып арендага алып, мал нары жайлоого аша турган кылып бир аракет кылып сүйлөшкүлөчү. Силерге бере турган суроо ушул. Ушуну бир аракет кылып бир жабыла. Эми ошол жерде сен отурсуң деп баарыбыз ырыс келди деп жүрбүз. Муну атайын сага тапшырма. Жазып алчы ушуну бир. Сиз айтып атсыз 97-жылкы келишим деп. Ал кезде премьер-министр да президентибиз да катышып Россия менен Белоруссияда жүрөт. Ал келишимди эмнеге жокко чыгарбайсыңдар? Жаңы келишим түзүп туруп эмнеге темир жол, Казак темир жолу менен Кыргыз темир жолунун ортосунда келишим, жаңы келишим түзбөйсүңдер?
Анан кийин келип алып туруп бу жерден сиздин бир эле жооңуз 97-жылкы келишим, 97-келишим. Акаев менен Данияр Үсеновду каяктан алып келебиз, аларды ушул жерге алып келип туруп ошо келишимди эмне кылган түзгөн нелерди. Ошон үчүн давайте жаңы келишим түзгүлө деп жаңы эмне менен иштейик. Заман бир ордунда туруп аткан жок. Биз сиздерден асмандан жылдызды же айды алып берип аткан жокпуз. Урматтуу өкүлчүлүк жана министрдин өкүлчүлүгү. Биз сизге биздин темир жолдун налогун кандай жол менен болсун да бизге эмне кылып беришиңизди суранып атабыз. Аны Рыскелди Чыныбаевичке сизге ушунча ыраазыбыз да ушу депутаттарды, ушу министрлердин өкүлчүлүгүн алып келгениңизге. Келерки эмнеде сизге эки голос менен добуш беребиз сизге yo'q. Сіздерге рахмат, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөттүн өкүлдөрү, урматтуу Кара Бурак район тургундары. Бул жыйын менен эле чектелип калбайбыз. Буюрса дагы мына Рыскелди Чыныбекович да убада берди. Буюрса дагы ушул жыйынына жазып алышты бар, протоколдор тияка кетет. Ушуну көзөмөлгө алып, дагы сиздер менен жолугуп, отчет берип турабыз. Ай сайынбы дагы башка күндөрдө келип, Маймакка өзгөчө көңүл бурабыз. Рахмат сиздерге. Өкмөт өкүлдөрү Кубан Асанбеков жанагы темир жол боюнча 97-жылкы келишимдин копиясын анан сиздердин бүгүнкү күндө Луговойдон жана 59 километрге ушунча жылдын аралыгында канча салык иретini төгүп бердиңиздер. Анан жана келиштин копиясын анан тиги салык боюнча. Анткени бул маселе Жогорку Кеңеште парламентте көтөрүлөт. Анан министриңер уят болуп калышы мүмкүн. Ошондо айтам. Барган сиздин орун басарыңыз. Ошо жерде отурган мен артымда. Эчтеке даярдап бербептир сизге деп Адылбек Алишевич уят кылып. Ошон үчүн бүгүнкү катышкан тиешелүү министрлик миграция бардыгы бүгүн көтөрүлгөн маселенин бардыгы протоколго түшүрүлдү. Улуттук демократиялык институттун балдары дагы жазышты. Анан ушул нерсени уюштуруп берген, ушул демилге көтөрүп берген Улуттук демократиялык институттунун балдарына силерге чоң ыраазыбыз. Ушундай булардын негизги милдети баягы эл менен бийликтин ортосундагы мамилени жакындаштыруу. Мына өткөндө ушулардын демилгеси менен мен Акталага барып келгенбиз. Акталадан өмүр депутат чыкпаптыр, Жамин Акимлиевден башка. Депутат барбаптыр. Талапкер кезинде барат экен, анан депутат болгондо барып болот экен. Кенжебек Саттымкулович Айда Жеңиш Бүкчөс барып келген ушулардын демерчилиги менен. Мына бүгүн деген силерге рахмат. Анан бүгүнкү сөздүн бардыгы кургак эмес, курла эмес. Мына бүгүн бардыгына тапшырма бердим. Считайте, что это мои протокольные поручения. Ответтерди даярдагыла, анан мен буну Жогорку Кеңеш трибунасына алып чыгып, аймактын маселесин көтөрүп, жанагы чектеш, чегарага чектеш айылдардын макамына киргизүү боюнча өкмөт токтомун өзгөртүү киргизүү боюнча анан бул жанагы 1-августка чейин ачылды деп атпайбы жанагы тупикти. Тупикти аны легалдаштырыш керек. Раз бизден Вертекс ал тиги чаткалдын алтынын куму түгөнгө кетпейт. Демек бул деле иш деле кетпейт. Анан алардын куму турганда жолду булар башка жакта куруп кете албайт. Анткени алардын запасы биякта. Анан биз эчтеде коркпойбуз. Биз мен Казакстан менен өзүм дагы сүйлөшүп барам, элчиси менен дагы сүйлөшөм. Керек болсо ошол жанагы транспорт министри менен дагы байлашып, бул маселени чечкенге аракет кылам. Ошо колуман келген аракетимди кылам, сиздерге көмөк кылам. Ушуга кент башы менен кепилдик берем. Рахмат. Урматтуу агайын туугандар, 1-2 минут. Жалпы Талас облусунун элинен терең ыраазычылык ушул жыйынды уюштуруп берген депутаттарга жана уюмдарга Маймакка ар дайым көңүл бөлүнүп келген, бөлүнө берет. Кудай буйрса жакшылык болсун.
мынакей ушул көйгөйлөр боюнча айтып, анан негизинен чечиле турган маселелерге кандай чаралар көрөт ушул элдин көйгөйүн оң жагына чечүү боюнча? Негизинен бүгүн ушу Маймак айылында болуп өткөн коомдук угууда бир социалдык, экономикалык көйгөйлөр деп айтсам болот. Бул жалпысынан эгер чечиле турган маселелер негизинен чечилсе, элдин да бир ушу социалдык, экономикалык турмушу бир оң жагына оңолот деген бир жакшы ишеничтер бар. Бул маселелер дагы бир чечилүүчү маселелердин бир тизмегинде турган маселелер дейли. Буга бир кирише турган болсок, өкмөт жана биз парламент тарабынан жергиликтүү бийлик баарыбыз бир жапатырмак аракет кылсак, бул маселелерди чечкенге бүгүнкү күндө биздин толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде толук өзүбүздө дагы резервтер десек болот, жетишсек болот деп ойлойм. Бул Маймак станциясы, бул жерде темир жолдун өкүлүнөн да мынакей маалыматтар угулду, кандай келишимдер түзүлгөн. Мисалы келишимдерди кайрадан карап чыкканга мисалы бир шарт түзүлүш керек. Мүмкүн бул жерде өкмөт башчылары же болбосо парламент ортолорунда бир иш чаралар түзүп туруп жолугушуп, негизинен 3 саатка жакын талкуу жүрдү, бардык маселелерди уктук. Биз өзүбүзгө дагы керектүү тапшырмаларды алдык, милдеттерди алдык. Кайра баргандан кийин буну парламентте көтөрүп, бир өкмөт менен биргеликте бир иш чара түзүп, чогуу чечебиз деген үмүттөбүз. Анан алардын чечилген жаткан боюнча негизи эле бүгүнкү азыр болот көйгөй боюнча айтсаңыз. Өзү бүгүнкү көйгөй маселеси 3 эле маселе коюлуп атат. Себеби бул жогорку деңгээлде чечиле турган маселелер. Бул райондун менен областтын деңгээлинде чечилбей турган, бул мамлекеттин деңгээлинде чечиле турган маселелер. Ал жанагы тупик ачылыш боюнча Казакстан темир жол салык өндүрүү боюнча 3-чү чек ара статус берүү боюнча да ошол 3 маселе, эң негизи ушу 3 маселе коюлган. Анан ушу чек ара статус боюнча ал кандай маселени туулап атат? Бул казактардын жарандарын саны көбөйүп атат деген факт болуп чыгып атат. Кыргыздардыкы албетте азыраак болот. Анан жумуш жок немесинен көйгөй проблема ошо жумуш орун, анан жер жоктугунан, жай жоктугунан. Ушу проблемаларды баарын неметкенде албетте эл Мамайктын эл тургундары неметип жанагы экономика, үй бүлө экономиканын жагынан өтө муктаж болуп калат экен. Анагы азыр өзүңүз көрүңүздөр, мектептин имаратына өткөн, мектептин имараты уже 40 жылга жакын капремонт өтүлгөн жок. Ал